Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган спорттун татаал түрүнө кирген айкидо машыктыруучусу Элмурат агабыз тууралуу сиздерге маалымат бермекчибиз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Айкидо кыргыз тилине которгондо күчтүү топтоо жолу, чыгыштын өзүн өзү коргоо боюнча жекеме-жеке күрөшүү чеберчилигинин япониялык түрү. Айкидонун япониялык мастер Марихей Уэсиба самурайлардын аскер искусствосунун негизинде спорттун бир түрү катары иштеп чыккан. 1920-1930 жылдары айкидо жоокердик, кесиптик чеберчилиги катары өзүнө бул спорттун түрлөрүн камтыган. Атап айтсак, кендо, бодзюцу, джиу-джитсу сыяктуу бир нече стилдерди камтыйт. Мында каршылашуунун аракетин өзүнө бурдуруу максатында чабуулдап жана кайра кармоодон тез кетүү пайдаланылат. Анын ыкмаларынын 700 жылдык тарыхы бар. Түпкү тамыры самурай доорунан башталат. Айкидо ыкмалары ар тараптан келишкен. Адамдын денесин жана анын руханий жактан өсүшүн көздөйт. Айкидо бул табият менен адамдын тыгыз байланышын көрсөтүүчү система деп айтылат. Мында адам өзүнүн психикасынын тереңдиги касиеттерин даана көрсөтө ала турган таймашуунун жагдайлары топтолгон. Биринчи алып колун жерге кире албайм, кире аламы? Мне неудобно. Ошон үчүн кармап туруп чыканагын көтөрөм. Могу жерде кире турган проход болуп, образовался проход, видите, да? Для этого я поднял локоть. Поднимаю локоть вместе с шагом, делаю шаг в сторону и поднимаю локоть. Нере кирсе болот эми. Ойрен кириш үчүн акан менен шаг коем дагы. Могу жерде плыг окшогон мындай проход болуп калды го, образовался проход здесь. Не теряйте этот проход. Ушул жер ушинтип турсун. Кайрабатан келсе да ушинтип турсун, сен кайрабатан колун жактары карап, жактара кетип калбасын. Кайрабатканда ушул ачык турсун. Түшүндүңбү? Нужно сохранить вот это положение. Да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстанда айкидого биздин кыргыз элинин калкынын көз карашы кандай? Аны биздин бүгүнкү каарманыбыз Элмурат агадан сурап көрсөк, айтсаңыз бүгүнкү күндө ушул кыргыз элинин айкидого болгон көз карашы кандай? Биринчи айкидо жаңы пайда болгондо элдер билчү эмес, азыркы күндө жакшы популярдуу болуп баратат. Бишкек шаарында аябай жакшы өнүктү. Ошто деле мына буюрса кызыккандар көп, үйрөнүп аткандар көп. Жаш балдар эмес, чоңдор да келе баштады. Пенсионер жаштагы убакта адамдар бар бизде. Бул спортко кайсы курактан баштап, кайсы куракка чейин катышса болот? Мында чеги жокпу? Чеги жок деп айткан болбойт. Мисалы үчүн балдар бакчасына барган балдар бул жерде үйрөнүшү кыйын болот. Мунун техникасы бир аз кыйын болгон үчүн үйрөнө албайт. Анан аксакал кишилер да мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрү жаш балдар менен теңме-тең иштеши кыйын болот. Ошон үчүн биз өзүбүз сунуштайбыз. Мисалы үчүн 60 жашка чейинки кишилерди жөн эле келсе кабыл ала баштайбыз да. Анан аракет кылып үйрөнүп кетишөсү өздөрүнөн. Кичинекей балдарды азыр 6 жаштан 7 жаштан ала баштадык. Жашы өтүп калган, улгайып калган адамдарга бул спорт оор келбейби? Оор келет. Ошон үчүн ден соолугу мисалы үчүн ошол пенсионер кишини бирөө көтөрүп чапса, ошол чапканга чыдагыдай болуш керек да. Чыдай албасам да жок, айкидо келе албайт. Сиз өзүңүз кайсы курактан баштап катышкансыз бул айкидого? Мен 24 жашыман келип баштагам да. Кайсы жактан үйрөндүңүз? Бишкекте Дене тарбия институтунда ошол 97-жылы сентябрь айынан баштап катыша баштагам да ошо айкидого. Биринчи келгенде Шерзод Сайдалиев деген агайдын группасына келип түшкөмүн. Наша группа болгондо ошо. Кийин анан барган сайын чоң башка тренерлерди көп алмаштым андан кийин. Бул спортту тандап калышыңызга эмне себеп болгон? Мен өзү негизи айылда чоңойгон бала болгон үчүн айылда спорт менен машыгууга мүмкүнчүлүк болгон эмес, чынын айткандачы. Анан институтка тапшырып, ошол армияга барып келип, анан институтка тапшырып, ошол шарттар туура келген убакытта гана мен спортко келдим да өзүчө. Ошол убакка чейин 24 жашка чыгып калдым. Анан спорттун мен айкидонун айырмасы, спортто жаш чектөөлөр болот экен. Мен мисалы үчүн бул жерге барсам, айтты сен жашың туура келбейт, биз мектеп окуучуларын алабыз дейт. Башка жерге барсам албайт. Даже ошо 24 жашымда мен көп спорттун түрлөрүнө катыша албай калгам, жашын айнанчы. Айкидого келсем макул деп алышты, ошол жакшы үйрөнүп кеттим. Элмурат
мага мындай кандай өзүнүн балдарына окшотуп, балдарды аябай жакшы тарбиялайт да, аябай жакшы неметип, мындай өздөрүнүн билген нерсесин бүт баарын үйрөткөнүн мындай байкадым да. Бул жерде өзү клуб 2 жылдан бери, мен билгениме караганда 2 жылдан бери машыктырат, анан кызыгып калып, мен баламды алып келип берип койсом, балам мындай физикалык жактан дагы, тарбия жактан да аябай мындай өзгөрүүлөрдү байкадым да баламданчы. Анан ошого дагы улантып, өзү балам деле өзү каалоосу менен да өзү күнүгө эрте келип алат. Эрте келип эле айкидо деп эле ушул жерде машыгып турат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы ушул айкидо спортун иш жүзүндө аткарып көрсөм, анда эмесе Элмурат ага биздин телекөрүүчүлөргө ушул приемдоруңуздан бир 2 жөн көргөзүп кетпейсизби? Айкидо жаңы келген балдар монтип айтат да, айтышат. Айкидоду өзүнүн күчүн өзүнө колдонот экен го, ошону кантип колдонот деп сурап алышат да. Азыр ошону көрсөтүп берейин, кантип колдоныш керек. Өзүн колдонуу үчүн мен бул келип аткан атаканы токтотпойм дагы, аны улап кетишим керек кайра. Өзүнүн күчүн өзүнө жумшайт экен да демек, Сен азыр урганда мисалы мен муну токтотпойм дагы, кайра атаканы улантырып кеттим. Көрдүңөр да? Ошол эле багытта тартып кеттим. Кыймылды токтотпостон улантырып кеттим. Көрдүңөрбү? Эми калтууга бул жерден уже жыгытам мына. Кайра ушуну көрсөтөм. Муундарын кайрышыбыз керек болот, сырт тарапка кайрыймын. Бул жерде, бул жыргандан кийин колун кайрып туруп бычакты чыгарып алсам болот. Колду кайрсаң, бычакты деп чыгарат. Бул ушу муундарды кайрып эң слабый точкаларды пайдаланыш керек экен демек. Булчуң күчүнө каршы булчуң күчтүү койбостон, бунун ооруй турган жерлерин кайрып туруп жеңүү. Ошону кайрап Келаткан бычак туура келди да, мен ордунда турсам бычак сайылмады. Мен ушул линиядан чыгып туруп сыртка качып сырт жагына качып Эми бул жерде кол көтөрүп туруп жок, кичикме Дагы кандай, көргөзөр? Жағы жоғын эле көрсөтөйүн. Мисалы үчүн эме уруп аткан болсо, бул уруп аткан болсо, Демек, бул спорт көбүнчө мына көчөдө жүргөндө баягындай өзүн өзү коргоого ыңгайлуу экен да бул айкидо, Өзүн негизи айкидонун түзүлүп аткандагы эле негизи максаты өзүн коргоо үчүн да. Бирөөгө зыян келтирбестен өзүн коргоо. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул спорт башка спорттон айырмасы ушул өзүн өзү коргоо болуп саналат экен, андыктан ушул спортту үйрөнүү зарыл экен. Айкидону Осенсейди айтып калышат да, Морихи Уэсибаны айтып калышат, Осенсейден великий учитель дейт, Осенсей түзгөн депчи. Түзгөн деп айткан туура эмес, бул топтош турган да. Башка мындан мурдагы япондордун ошо аскердик өнөрлөрүн синтез кылган, арасынан керектүүсүн алып туруп бир системага алып келген да, ошондо айкидо келип чыккан. Айкидонун биз Осенсей деп айтабыз, Морихи Уэсиба ошол киши бар
Сокаку Такеда деген кишиден үйрөнгөн. Ошол өспүрүм кезинде барган экен, 20-жылдын баштарында. Дайториону ошол кишиден үйрөнгөн да. Анан о сенсейдин ушул адамдын тарыхын, биографиясын издеп көрсө, сөзсүз эле Сокаку Такеда деген кишиге келип жолугат да. Ошол киши Дайторио үйрөткөн дагы, анан Дайториодан болсо келип ар түрдүү көп нерселер келип чыгат. Мисалы үчүн айкидо, джиу-джитсу, дзюдзюцу деп коет, азыркы дзюдо, джиу-джитсу, айкидо. Айкидонун деле башында айкиджутсу дешкен да. Айкиджутсуну кийин барып азыркы бүгүнкү күндө аты айкидо болуп айтылып калган да. Кыргызстандын Айкидо федерациясы 1995 Бишкекте түзүлүп, 1996 Айкидонун бүткүл дүйнөлүк борбору Айкикай Хомму Додзе тарабынан таанылган. Кыргызстанда бүгүнкү күндө Айкидо башка чыгыш таймашууларынын катарында өнүгүүдө. Айкидо бул мындай карап келгенде спорт эмес. Мисалы үчүн баскетбол, же болбосо футбол, же болбосо башка чуркоо, ал бир гана адамдын физикалык өнүгүүсүн текшерип көрүү үчүн гана. Мисалы үчүн тест чуркоо бул адам канчалык тест чуркап келет, ошону гана текшерет. Же бийиктикке секирүү канча секире алат, физикалык гана эмесинен деңгээлди текшерүү үчүн иштетилет. Айкидонун түзүлүп келгендеги максаты эле өзү негизи андай эмес да. Айкидону түзгөн киши Морихи Осиба Японияда синтоизм деген диний агым катуу күчөгөн да. Синтоизмдин негизги багыттарында өзү адамга зыян келтирбөө деген ушундай нерсеге көп көңүл бурулат да. Бул киши ойлонгон, мисалы үчүн башка адамдар бири-бири менен күч сынашып атса, бири-бири менен урушуп аткан болсо, мушташып аткан болсо, сөзсүз гана агрессия бири-бирине туура келип атпайбы? Мен сени менен урушушум керек дейт да. Бул менен болсо кылыч менен мисалы үчүн башын чаап, өлтүрүп салыш керек болот. Ушундай агрессия туура келген да. Бул ойлогон, эмне үчүн мисалы үчүн сага бирөө кол сала турган болсо, ошол адам сөзсүз гана өлтүрбөстөн, ага зыян келтирбестен эле жеңсе болобу деген көз караш пайда болгон. Ошонун айынан мисалы үчүн айкидонун негизги идеяларынын бири эле өзү ушундай. Сенин душманыңа зыян келтирбей туруп, жанагы агрессияны токтотуу. Айкидо ошонусу менен өзгөчөлөнөт да. Биз үчүн биздин агайыбыз албетте үлгү биринчиден. Эми профессионал катары өзү айкидону бир 15 жыл, жок, 20 жылдан бери үйрөнгөндүктөн бизге ошол өзүнүн өнөрүнү, баягы сырларыны айтып берип, бизди мындай даражабызды көтөрөт. Ар бир окуучуну карайт. Кээ бир окуучулар албетте көбүрөөк көңүл бурат, кээ бирлер азыраак көңүл бурат. Ошолорго байланыштуу бул деле өзүнүн жанагысын ыкмасын табат да ар бир окуучусуна. Биринчиден, экинчиден бул педагог катары такшалып калган киши. Ошо 20 жылдан бери азыр 3-чү данга жетти. Бул деле бул чоң эмгекте, эми бул 20 жылдын ичинде 3-чү данга жетүү буга көп убакыт бөлүп, мындай көп аракет жасаш керек мындай нерсегечи өзү. Элмурат ага, айтсаңыз, ушул айкидо сиздин жашооңузда кандай мааниге ээ? Мен институт окууга тапшырганга чейин, ошо Кыргыз техникалык университетине тапшырган кезге чейин айкидо деген нерсени уккан дагы эмес элем, чынын айтсам. 90-жылы мектепти бүтсөм, ошого чейин бул сөз бир да уккан эмесмин. Мен үчүн мисалы үчүн азыр башка боевой искусстволордун аттарындай эле ошондой эле маанидүү болчу, мен ошондой эле элестетчүмүн да. Эч кандай мааниси жок болчу. Кийин мен бир нерсеге катышкым келип издеп жүрүп, ошол айкидону таптым. Айкидо катышып, башында эле катышып жүргөндө үйрөнүп кетемби, үйрөнө албаймбы, кандай деп жүргөм. Анан барып ушул кесипти, ушул ишти кесип кылып, тренер болуп, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын айкидо федерациясынын вице-президентине жеттим, мастер спорта болдум, 3-чү дан алдым.
Кыргызстанда аттестациялык комиссиянын мүчөсүмүн. Ушул убакка жеткенден кийин менин жашоомдо айкидо эң чоң ролду ойноп калды. Бүгүнкү күндө мааниси эң чоң. Себеби менин жашоомду бул айкидосу элестетүү да мүмкүн болбой калды уже. Коомдогу бүгүнкү күндөгү тапкан урматсым, коомдогу жасаган эмгек, коомго жасап берген эмгегим дагы баардыгы айкидо менен байланыштуу. Демек айкидо эң маанилүү мен үчүн. Айкидого келген адамдар эмне максатта келет? Эгер бир максатты көздөп келсе, ошол максатына жетеби? Улуттук коопсуздук кызматында иштеген бир аке бар бизде. Ошол пенсияга чыгып, анан ушул жерге келди, пенсионер киши келип айкидого келди. Ошол 1-класста бала же ушул киши да баардыгы айкидого келгенде айкидо бул эмне түшүндүрүп бериш деп келет да. Ошол түшүнбөй келип туруп, анан ушул жерде өзүнүн издегенин табышат. Кандайча? Мисалы үчүн бир адам ойлойт, айкидо бул ден соолугумду чыңдоо үчүн керек деп ойлойт да. Ошол максатта келет. Мен ден соолугумду чыңдап алайын деп келет. Кээ бир балдар келет, өспүрүм балдар, мектеп окуучулар келет. Бирөө менен урушуп калдым эле, бирөө мени уруп койду, таяк жеп калдым дейт. Ошодон өчө алышым керек деп келет. Ошол бала дагы өзүнүн оюндагысына жетет. Бир күнүчө айкидого катышуу менен физикалык жактан күчтүү дагы болот. Аң сезими жактан да өнүгөт. Өзүнүн ички дүйнөсүндө дагы бир тартипке келтирет да. Башалман болуп жашап аткан адамдар бул жерге келгенде өзүнүн ойлорун бир жерге топтоп, жашоого болгон көз караштары жакшы жакка өзгөрөт. Кээ бир мисалы үчүн аял кишилер келет, мен арыкташым керек деп келет. Бул мисалы үчүн бизге бул күлкүлүү болуп сезилгенимен, бул деле ошол адам үчүн чоң проблема. Бүгүнкү күндө ошону чечиши керек. Ошол адам дагы оюна жетет. Себеби мен жаңа айтып кеткендей, айкидо бул кыймыл. Жөн эле кыймыл эмес, бул интенсивдүү кыймыл. Аз убакыттын ичинде көп энергия жумшаш керек болот. Көпчүлүк адамдар ушул спортко катышканда бирөө менен урушуу үчүн же болбосо бир мелдешке катышуу үчүн спортко катышат да. А бул айкидого катышкандан кийин айкидону кандай колдонуш керек? Айкидо менен машыккандан кийин. Айкидону үйрөнгөн адам ошо бой без правилге катышса деле болот. Эмнеге катышканга болбойт эле? Сөзсүз болот. Бул жерде айкидодо бул ошо аскердик өнөр болуп атпайбы? Бул жерде ошол илгерки заманда самурайлардын өнөрлөрү бар. Бул жердечи бирөөнү кантип багындырып алуу, бирөөнү кантип жеңүү боюнча кыйын технологиялар, методикалар бар бул жерде. Албетте, бул айкидону катышып аткан адам ошол нерсенин баарысын өзүнө алат да, кабыл алат. Сөзсүз ошону спортто, күрөштө, бардык нерсе ошо бой без правил деле колдонсо болот. Бирок биз айкидо жаңы келип аткан адамды айтабыз да. Сен айкидо катышып, үйрөнүп, мастер болуп алгандан кийин бирөөгө зыян тийбеш керек деп түшүндүрөбүз. Жаңы келген адам биринчи күнү мага келгенде эле кол коюп берет. Мен айкидону бирөөгө иштетпейм эч качан депчи. Бирөөгө зыян тийбейт деп. Биз айтабыз, зыяны тие турган болсо, биз экөөбүз дос болбойбуз, экөөбүз бирибизди тааныбайбыз деп эле айтам. Ар бир адамдын жүрөгүнө жетет ушул сөзчү. Айкидону туура жакка колдонуу керек, бирөөгө зыян келтирүү үчүн эмес. Ушул айкидого катышкандан кийин ушул өзүңүздү сынап же болбосо көчөдө урушуп кеткен кездериңиз болдубу? Адам ички дүйнөсүндө мындай эме проблемалар болуп, кыйналып жашап атсаң, бир нерсеге нааразы болсоң, ошондо адам өзү эле конфликттерди көп түзөт экен да. Мен студент убагымда сабактар кыйын болуп, ата-эне менен алыста жүрүп, ушундай кезде бирөө бир нерсе деп сүйлөсө, бирөө жаман көз менен караса эле ачуум келип, мынтип ызаланып, сөз кайтарып, конфликттерди түзүп, урушуп жүрө берчүкмүн да. Кийинчерээк айкидого келгенден кийин көп нерсе жашоомдо өзгөрө баштады дагы. Азыр мен бирөө туура эмес сүйлөсө күлүп эле коем. Мисалы үчүн эме билемин, мен андан күчтүү экенимди билемин. Анын мисалы үчүн акыл эс деңгээли кандай эле экенин билесиң. Ошон үчүн бирөөгө ачууланып, ыз чуу түзбөй эле коем дагы. Демек айкидого келгенден бери мен мындай конфликттерден алыс эле болуп калдым. Жөн эле чечилип кетет да мындай нерселерчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Элмурат агабызга ийгилик каалоо менен бирге сиздерди да спортко чакырып кетмекчибиз. Спорт бул сулуулук, спорт бул тазалык. Ар дайым спорт менен башыңыздар. Кийинки көрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар.